300 миң сомумду алып койду. Эч жеримди кеспей, так калтырбай. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңөр билгендей, азыркы учурда президенттин жарлыгы менен жергиликтүү бийлик, губернаторлор элдин көйгөйүн жеринде чечиш үчүн чогулуштарды өткөрүп жатат Кыргызстан боюнча. Базар Коргондо кече күнү бир байкебиз чыгып арызданып даттанып атат да. Мени дейт, Манас шаарында дейт, жүрөгүмө стенд коюшту дейт. 300 миң сомумду алып койду, эч кандай ийне сайган жок, так калган жок деп тарынып, доктурларга, врачтарга чара көрүүнү суранып, ушундай даттануу кылды. Мен өзүм ошондой стендтерди, жүрөккө стендтерди коюп жүргөн доктур катары мен түшүндүрүп айтып коеюн деп, өзүмдүн оюмду билдирип коеюн деп чечтим. Биринчиден, эми доктур катары мен айта турган болсом, жүрөккө стенд коюу бул оюн эмес. Өтө кыйын операция бул. Анткени жүрөктүн ийнедей болгон кан тамырына микрокатетерлер менен кирип, жүрөктүн ошол тосулуп калган кан тамырын кеңейтип ачып баллондор менен. Анан ошол кеңейткен жерге стенд алып кирип, стендти үйлөп ачып, 18 атмосферный давлениеда. Мисалы, машинаңыздын дөңгөлөгү 2 атмосферный давление болгондо эле кандай болот билесиз. Ал эми мен ал жака деген 18 атмосферный давление менен үйлөп ачам стендти. Туура эле эч кандай так калган жок, ийне сайган дагы жок деп айтып жатат. Ал жүрөгү ооруп, инфаркт болуп келсе, ийне сайганын каяктан билет? Ошол шоковый состоянияда ал ийне сайганын дагы билбейт да. Доктурлар жардам берип, стендин коюп, өмүрүн сактап калган үчүн анан ошол жашап жүрөт, мындайча айткандачы, Кудайдын кудурети менен. Ошол доктурлар жок болуп, башка бир майрамда же бир башка шаарда болуп, же бир аппараты иштебей калып туруп, стенд кое албай калса, балким ал киши көзү өтүп кетиши мүмкүн эле. Анан эми стендке келе турган болсок, бул расходу чындап эле эме да, расходу көп бул операциянынчы. Ошол стендке чейинки, стенд кое турган жерди үйлөп ача турган баллондор өзү эле мен иштеп жүргөндө, мен коюп жүргөн кезде, мисалы, мындан 5-6 жыл мурун эле бир баллону $150 турат эле. А стенди $1000 өйдө кете берет, дарысына жараша. Ошондой да. Анан мисалы, мен дагы айтып кетейин, бул стенд койгондо чындыгында так калбайт. Анткени мурда биз буттан кирчүбүз, бедренный артериядан. Азыр технология жетишип, колдон кирип калганбыз. Колдон лучевой артерия деп коет, билектин кан тамырынан эле кирип туруп, ошол 1,5-2 миллиметрден жогору болот диаметрлери. Ошол 2 миллиметр, 3 миллиметр стендти үйлөп ачып, кан тамырды кеңейтип коебуз. Чындап эле ал жерде так калбайт. Бирок ал эми бул карапайым кишилерде бул нерсени деген алар мурун кийин башынан өткөргөн эмес да. Ошон үчүн аларга мындай таң калыштуу, акчасын эле көрө берет да буларчы. 300 миң сомумду алып койду деп атпайбы? Балким ал кишиге канча стенд койгонун мен билбейм. Ал доктурларды деле мен актап жактаган жокмун. Канча сомдук стенд койду, канча стенд койду, канча баллон колдонду, канча жана контрастный дары колдонду, андан сырткары башка кандай дагы расходдор болду, мен билбейм. Бирок мындайча айтканда, ал байкенин операциясы 300 миң сом болуптур. Мындайча алып келгенде 300 миң дагы арзан. Менде деле ушундай ситуациялар болгон. Бир стендти коюш үчүн $6-7 миң расход кетип калган учурлар болгон да. Анткени ошол стендти коюп алганга чейинки кеңейте турган баллондордун саны да көп кетип калышы мүмкүн да. Баллондун түрүн алып ачасың ал жердечи. Өтө 1 миллиметр болгон баллондорду мындай эч кандай эчтеке ийне өтпөгөн жерден өтүп барып туруп үйлөп кеңейте турган баллондор бар. Ал кымбат турат. Ал бир баллон эле $400-500 турчу да. Ошондой баллондорду колдонгон болсо, мисалы 4-5 колдонгон болсо эле 300 миң сом жөн эле чыгып кетет да. Анан эми бул бекер стендтер дагы бар. Мисалы, ошол эле острый коронарный синдромдо жанагы скорый менен барганда, жүрөк кармап инфаркт болуп барганда, мамлекет тарабынан каржылана турган металлический жөнөкөй стендтер болот. Ал бекер, аны бекер коюп беришет. Бирок доктурлар дагы жанагындай сунушташат. Мисалы, кан тамырлардын ичи өтө эле ичке болсо,
тосулган жери аябай узун болсо, анда металлический стендти койгондун пайдасы жок. Аны биз сунуштабайбыз. Байке эже сизге деген бул стенд жарабайт, эртең эле тосулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн дары капталган жакшы стенд коюш керек дегенде, ал жанагы столдо жаткан бейтап, эми ал өзү деле көп нерсени чечпей калат ал жерде, шоковый состоянияда. Аны сыртта бейтаптын туугандары макулдугун беришет да, негизи көбүнчөсү ошондой болот. Анан эми мен айтайын дегеним, бул жерде биздин элге кайрылып, элге айтайын дегеним, ден соолукка кайдыгер болуп калды элдин баары азырчы. Ден соолукка кайдыгер, ден соолукту карабайт эч ким. Тамакты ашыкча тамактанат, кыймылдабайт, кыймылсыз жашоо менен жүрөт. Элдин баары толуп кеткен, курсактары чыккан, семиз, мындайча айтканда. Бул сөздө уят жокко. Өзүнүн ден соолугун карап, давлениясын убагында контролдоп, сахарын контролдоп, холестеринди контролдоп, тамеки чекпей, спиртной ичпей, өлө жанталашып, кыймылдап, ден соолугун чыңгармап жүргөн болсо, ушинтип профилактика кылып, ал кишиге мисалы стенд коюлмак эмес, 300 000 сому чөнтөгүндө калмак, мындайча айткандачы. Эми ушуга окшогон адамдарыбыз көп да, мисалычы. Айтайын дегеним ушундай, биз мындай больницаларды жыргаганыбыздан же болбосо ушундай байып кетели, акча табайлы деп иштеп жүргөн жокпуз да. Биз ошо элге жардам берели, ооруп келген адамдарга мындай айыктырайлы деп, дарылайлы деп ушинтип элге кызмат кылып жүрөбүз да. Анан биз деле эс алгыбыз келет. Биз деле Мальдива, Сальдиваларга барып, Турцияларга барып, эс алып, жыргап жүргүбүз келет. Бирок шарт ушундай болуп атат да. Биз кетип калсак, ким стенд коет, ким операция кылат, ким элди дарылайт, ошондой жактар бар да. Ошон үчүн эл өзүнүн ден соолугуна кам көрмөйүнчө ушундай боло берет. Анан информацияны бул жерде жанагы бийлик менен элдин ортосундагы бир аз ажырым пикир пайда кылды да бул нерсечи. Мен бул жака видеого коюп коем, бул жака. Ошол жактан кирип дагы көрсөңүздөр болот. Анткени туура эмес информация бул жакшы эмес. Эл менен мамлекеттин ортосунда ажырым пикирди пайда кылып коет. Ошондуктан сабаттуу болуш керек бул нерселерден. Бул стенд, коронография деген нерсени биздин элибиз көпчүлүгү билбейт. Ошон үчүн да ушундай кайрылууну кылып атам менчи. Мен 2011-12 жылдары Турцияда жүргөнүмдө иштеп, бир күндө мисалы 50 киши консультацияга келсе, 50 кишинин бардыгы коронография жөнүндө билет экен. Стенд жөнүндө билет экен. Бизде стенд жөнүндө эми эле билип калышты да, билгендер, билбегени канча. Ошол. Оорубаңыздар, ден соолукка кайдыгер карабаңыздар. Ден соолуктун алдын алыңыздар. Мынандай салкын, жакшынакай клиника бар, Эсен клиник деген, Малиновкада. Малиновка десе көбү билишпейт экен. Бул Чүй областынын Аламүдүн районуна караган Малиновка деген айыл. Бул Кашка суу деген айылдын жанында. Тоонун түбүндө ушундай бактарактуу, абасы таза, салкын. Шаардан, Бишкек шаарынан 12-13 градус разница бул жакта, салкын. Кышын салкын, жылуу, жайы салкын бул жердин. Ушул жерге келип, жүрөктөрдү дарылантып, лечение алып кетсеңиздер болот. Давление, сахарный диабет, инсульт ошогон оорулар менен ооругандар болсо, келип дарыланып, ушундай кетсеңиздер болот. Биз кызматтабыз.